Талас Токойун таза сактайлы аттуу акция уюштурулуп жатат. Ошо бул Демилгени Талас областындагы ыйгарым укуктуу өкүлдүн орун басары, ошондой эле башка коомдук уюмдар бул акцияга тартылып атат. Ошол эле учурда биз четте карап турбастан Талас регионалдык башкармалыгындагы жалпы эмгек жааматы аталган акцияга активдүү катышуу иштерин жүргүзүп жатабыз. Акциянын жүрүшүндө өзүңүздөр көрүп атасыздар. Ошо Талаш шаарына караштуу ошол борбордук стадиондун тегерегиндеги токойлордун айланасындагы атайын тушкелдер кытылган турмуш тиричилик калдыктары, таштандылардын ар кандай түрлөрүн бул жерден ошол атайын баштыкчаларга топтоп туруп, анан бул жердеги Зеленхоздун атайын автоунаасына тапшырып атабыз. Бул акция менен биз эмнени айтабыз? Ошол баягы айтып коет да элибизде таштанды ташталган жер эмес, тазаланган жер эмес, таштанды ташталбаган жер таза депчи. Андыктан ошол жалпыбыздын үйүбүз болгон ошол жер шаарын, анын ичинде ошол Талас шаарына, Талас элине көрүп берип турган ошол биздин Таластын Токоюн таза кармоо ошол жалпы бардык апулдардын, жалпы жарандардын милдети. Андыктан ошол акциянын алкагында мен ошол бардык жарандарды, эс алуучуларды ошол айлана чөйрөнү, ошол отурган жерлерин таза кармап, эс алгандан кийин ошол турмуш тиричилик калдыктарын жыйнап, тушкелдер кытпастан ошол жерге чыгарып кетип, мынакей стадиондун ичинде деле атайын таштанды таштоочу урналар туруп атат. Ошол жерге таштап, өзүбүз менен кошо таштандыларды кошо алып чыксак, ошол Токойубуз таза бойдон сакталып турат.